Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманкулов, саламатсыздарбы. Бүгін Қырғызстан мұсылмандар дин башкармалыгынын Россиядагы өкүлчүлүгүнүн окуучулары Москвадагы жигиттердин катышуусундагы улуу алымыбыз Чубагачы Жалиловдон жаркын элесине арналган кыска метраждуу фильм жарыкка чыкты. Фильмдин автору Мухаммед Канбек уулу учурда Москвада эмгектенет. Бул фильмдин мазмуну алым Чубагачынын азыркы мезгилдеги жаштарга берген тарбиялык сабактарынын таасири тууралуу баяндалат. Фильмди толугу менен 8-регион YouTube каналынан көрө аласыздар. Устазы таштап мени албайт менен Алла. Устазы таштап мени албайт менен Алла. Устазы таштап мени албайт менен Алла. Кыргыз өлкөсүнүн Туркиянын Стамбул шаарындагы башкы консулу болуп Нурлан Абдрахманов дайындалды. Бул тууралуу бүгүн 13-июлда президенттик аппараттын маалымат кызматынан кабарлайт. Өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Абдрахманов Нурлан Асиинович Туркиянын Стамбул шаарындагы Кыргыз өлкөсүнүн башкы консулу болуп дайындалды деп айтылат маалыматта. Нурлан Абдрахманов буга чейин тышкы иштер министринин орун басары болуп келген. Жакынкы күндөрү Бишкектин бардык райондорунда түнкү стационарларды ачуу мерчемделүүдө. Мындай маалымат бүгүн 13-июлда шаардык мэриянын басма сөз кызматы тарабынан белгилүү болду. Шаар мэри Азиз Сурахматовдун тапшырмасы менен Борбор калаанын 4 районунда түнкү стационарларды ачуу иштери жүргүзүлүп жатат. Учурда 7-кичи райондогу спорт комплексинин базасында 97 орунга ылайыкташкан санитардык бөлүк ачылса, ал эми ишкерлер тарабынан консул рестораны акысыз пайдаланууга берилди. Бүгүнкү күндө керебеттер даярдалып, тамчылатып ийне саюу үчүн зарыл болгон каражаттар жасалып жатат. Медицина кызматкерлерин кошумча чакыруу иштери жүргүзүлүп, дарыгерлердин коопсуз иштеши үчүн шарттар, жеке коргонуу каражаттар, турак жай, ысык тамак түзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Бишкек шаардык мэриясы дарыгерлерди медайымдарда иштөөгө чакырат. Жумуштун шарттары менен муниципалитеттин сайтынан тааныша аласыздар. Орусия коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүнүн алкагында Кыргыз өлкөсүнө гуманитардык жүк жөнөттү. Гуманитардык жардам катары COVID-19 инфекциясынын бар жогун аныктоочу тест системдерин бир нече топтомун берилген өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Коронавирус инфекциясы катталгандан бери Орусиядан жалпысынан жардам иретинде 1000ден ашуун ПЦР тест системинин топтому келген. Кыргыз өкмөтү жана саламаттыкты сактоо министрлиги Орусия мамлекетине ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү көзөмөл боюнча федералдык кызматына көмөктөшүүсү үчүн ыраазычылык билдирип, коронавирус инфекциясы менен мындан аркы күрөшүүдө жемиштүү кызматташууга ишеним көрсөтөт. Тышкы иштер министрликтин консулдук кызматы департаментинин биринчи катчысы Марлен Калиев каза болду. Бул тууралуу бүгүн 13-июлда аталган мекеменин басма сөз кызматынан маалымдашты. Министрликтин борбордук аппаратынын жана чет өлкөлдөгү мекемелердин дипломатиялык кызмат органдардын системасынын ведомстволук уюмдардын жамааты Марлен Калиевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын бир туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Марлен Калиев өлкөнүн дипломатиялык кызмат органдарынын системасында 2006 жылдан баштап иштеп келген. Май айында ал 45 жашка толгон деп айтылат билдирүүдө. Өлкөдөгү коронавирус эпидемиясына байланыштуу Өзбекстан 13-июлдан 1-августка чейин жаңы чектөөлөрдү киргизди. Ага ылайык 18-19 июль күндөрү жана 25-26 июлдагы дем алыш күндөрү коомдук унаалардын жана такси кызматынын иши токтотулат. Атайын уруксаты бар машиналар гана иштейт. Жашы 65ден улуу курактагыларга үйдөн чыкпоого сунушталды. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын комиссия 13-июлдан тартып ички темир жол жана аба каттамдары дагы токтотууларын жарыялады. Транспорт министрлигинин өкүлү 1-августка чейин поездге 5900, ал эми аба каттамдары үчүн 330 билет сатылганын кабарлады. Поезд билеттеринин акчасы кайтарылып берилет, ал эми учактын билетин сатып алгандар аны жылдын этегине чейин пайдаланышса болор айтылды. Жол кырсыгына кабылып, ооруканада жаткан Ырчасыл Кадырбековага операция жасалды. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Чумабеков тарабынан маалым болду. Асел Кадырбекованын акырегине 9-июлда операция жасалган. Ал алгачкы кадамдарды жасап кыймылдай баштады. Учурда жандандыруу бөлүмүндө, жанында апасы бар, анын абалы аз-аздан жакшырууда, деди ал.
Роспотребнадзор биринчи баскычта Россия аба каттамдарын калыбына келтире турган бир катар мамлекеттерди жарыялады. Бул тууралуу Интерфакс кабарлады. Россия 2 этапта эл аралык рейстерди ачууну пландаштырууда. Биринчиден чет өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык кырдаалды баалоо критерийлер иштелип чыгат. Андан кийин алар Россиянын Тышкы иштер министрлиги жана Федералдык аба транспорттук агенттиги менен макулдашылат. Андан кийин бөлүмдөр жана аэрофлот учууларды ачуу үчүн алгоритм иштеп чыгышы керек. Интерфакстын маалыматы боюнча Роспотребнадзор Россия Федерациясынын транспорт министрлигине жана Федералдык аба транспорттук агенттигине кат жөнөткөн. Өлкөлөрдүн тизмесине Улуу Британия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ошондой эле Вьетнам, Кытай, Монголия жана Шри-Ланка кирет. Тизмеде Кыргызстан азырынча аба каттамдары ачылган мамлекеттерге кошулган эмес. Неман дарыканасынын түйүндөрүнө гепарин дарысы түштү. Дарыны берүү врачтын көрсөткөн дайындамасы боюнча жана бир адамга бирден ашык эмес таңгакты алуу ишке ашырылат. Өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Осман Алиев менен болгон жолугушууда фармацевттер облуска 4250 ампула гепарин дарысы келгенин билдиришкен. Семетей обсервациясында 400 орунга эсептелген интенсивдүү терапия палаталары ачылат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Бороновдун обсервациянын иши менен таанышуу учурунда белгилүү болду. Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин балансындагы 2 кабаттуу 6 имаратта учурда капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. Дарыгерлердин айтымында бул орундар Семетей обсервациясына келип түшкөн оор абалдагы бейтаптарды дарылоо жана динамикалык байкоо үчүн түзүлүүдө. Өкмөт башчы оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда COVID-19 жана пневмония менен ооругандардын санынын көптүгүн эске алуу менен ыкчам түрдө кошумча орундарды ачуу чечими кабыл алынган. Мында сапаттуу дарылоо жана медициналык персоналдардын иши үчүн бардык шарттар эске алынат, деди Кубатбек Боронов. Интенсивдүү терапия палаталары эртеңден баштап бейтаптарды кабыл алууну баштайт. Эске сала кетсек, Семетей обсервациясында жаңы 400 орунду кошкондо жалпы 1700 орун бар. Бишкекке Минсктен Кыргызстандын жарандары келишти. Манас эл аралык аэропорту 13 июлда авиатрафик авиакомпаниясынын Минск-Бишкек багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алды. Мекенге Беларусь Республикасынан 164, Кыргыз Республикасынан жараны кайтып келди. Бул каттам менен Кыргызстандын жарандары ошондой эле Минскке каттаган өзгөлтүксүз каттамда Австрия, Беларусь, Бельгия, Улуу Британия, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, Украина, Франция, Филиппин, Норвегия, Швейцария, Түштүк Африкадан студенттер келишти. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер улантылат. Медициналык билими бар адистерди волонтердук ишке чакырылган. Республика боюнча 6 июлдан 13 июлга чейин 44 волонтер кайрылды. Анын ичинен 17 адам ишке орношту. 6 врач жана 11 медайым орто медперсонал деп билдирди премьер-министр Кубатбек Боронов. Анын айтымында чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбыздан дарыгер волонтер деп келип жатышат. Кыргызстандын чет элдик мекеме уюмдарыбыз дарыгердик медициналык топторду түзүп өлкөгө жөнөтүп жатышканын көрүп жатасыздар. Москвадан, Екатеринбургдан, Новосибирск шаарынан жана Туркиядан келген мекендеш дарыгерлер бар. Бишкек шаарына Екатеринбургдан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. 14 июль күнү Манас эл аралык аэропортуна Екатеринбург-Бишкек маршруту менен авиатрафик авиакомпаниясынын чартердик каттамы келди. Мекенге 186 Кыргыз Республикасынын жараны кайтып келди. Алардын ичинде жаш балдар дагы бар. Ош шаарындагы Ислам университетинин колледжинде 50 орундук стационар даярдалды. 14 июлда Кыргызстан Ислам университетинин Оштогу колледжинин имараты жана жатаканасы стационар катары пайдаланууга берилди. Бул жайда 50 орундук даярдалды. Ошондой эле окуу жайдын ректору шаардагы ооруканаларга 4 дана кычкылтек концентраторун жана 60 атайын коргонуучу медициналык кийимдерди тапшырды. Коңшу Казакстанда эпидемиологиялык абал Корчпойдон калууда. Буга байланыштуу аталган өлкөдө күчөтүлгөн карантин 2 аптага узартылат. Мындай чечимди мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев кабыл алганын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу карантиндин мөөнөтү июль айынын соңуна чейин узартылат. Өкмөттүк комиссия тиешелүү чечимди эртең кабыл алат. Карантин жарандарыбыздын саламаттыгын сактоо үчүн керектигин президент Касым-Жомарт Токаев социалдык жактан аз камсыз
камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жардамга муктаж жарандарга июль айында акчалай жардам 42.500 теңге көрсөтүлө турганын кошумчалаган деп айтылат маалыматта. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.